Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Токонова Айдананын бир тууган сиңдиси болом. Биз 18 ноябрда Индия шаарына келгенбиз. Бизди деген аэропорттон эле переводчиктер тосуп алышты. Анан кийин бизди гостиницага жаткырышты. Ошол келген күнүбүздө эле биз больницага көрүндүк, консультацияга, врач менен жолуктук, консультация алдык. Азыркы убакта биз анализ тапшырып атабыз. Донордун анализдери Кудай буйруса жакшы чыгып атат. Биз ушу Азамат байке аркылуу келгенибизге өкүнбөйбүз. Ушинтип бизди Азамат байкеге кайрылдырып койгон биринчи Кудайга рахмат. Ушинтип көрүнүп, бизди бияктан тосуп алып, баардыгы жакшы карап атышат. Гостиницабызда дагы абдан жакшы, Индия шаарындагы мекендештер баары кичипейил, жакшы карап атат. Анан кийин биз деген Индия шаарына жетпеген сумма менен келгенбиз. Ошондуктан сиздерден суранабыз, ар бир кыргыз эли менен бизге кичине болсо дагы жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Ошол операциябыз ийгиликтүү өтүп, жакшы болушуна сиздер дагы көмөктөш болуңуздар. Ошого чейин кыргыз элим, туугандарыбыз баардыгы жардам берип, кол сунуп келишти. Дагы мындан дагы кол сунуңуздарды суранабыз сиздерден. 100 сомдон баарыңыздар салып, 100 сомдон, 50 сомдон колуңуздардан келген 1 сомдон болсо дагы салып жардам берүүңүздөрдү суранабыз сиздерден. Азамат байкеге абдан ыраазыбыз. Бул жактан абдан дайындап, жакшы алданып калбай, жакшы жүрөбүз. Бакын алданып калгандарды да көрүп атабыз. Документтерди чуркап жүргөндөрдөн да көрүп атабыз. Биздин документтерибизди тездетип бүтүрүп, визабызды 1 күндүн ичинде бүтүрүп беришти. Ошого дагы ыраазыбыз. Азыр биз жатаканадабыз. Гостиницадабыз. Азыр эжем менен донор анализ тапшырып жатат. Жездем экөө. Ошон үчүн сиздерден кол сунуңуздарды күтөбүз. Жардам берип, астындагы реквизиттерге колуңуздан келишинче жардам берип коюңуздарды суранабыз.